bir jolu es alуу үйүндө мындай окуя болду. Es alуучулар кечкисин es алып отурганда bir адам 500 сомдук, мындай 500 сомдук акчаны көрсөтүп, эгерде ким ушул 500 сомдук акчаны 50 сомдук, 20 сомдук жана 5 сомдук акча менен майдалап берсе, мен ага 1000 сом беремин деди. Майдалап берген адамга 1000 сом берем деди. Бирок менин мындай шартым бар. Майдаланган акчалардын саны 20 болуш керек деди. Башкача айтканда 50 сомдук, 20 сомдук, 5 сомдук ушул сыяктуу акчалардан саны, майдаланган акчалардын саны 20 болушу керек экен. Мына бир жерде майдаланган акчалардын саны 20 болушу керек экен. Эс алуучулар ой муну тез эле чыгара салып 1000 сомду алууну көздөштү дагы ошол жерден чыгара башташты. Көпкө чейин барган чыгара албай, кечинде үйлөрүнө тарашты дагы. Ал жерден чыгарып эртеси келип майдалап берип 1000 сомду алууну көздөштү. Эс алуучулардын бирөө үйүнө келип көпкө чейин бараланып чыгарып атканда, аны менен бирге эс алып жаткан 8-классты бүтүргөн уулу атасынын эмне кылып жатканын сураганда, атасы шартты айтып берди. Балам, эртең мен муну 500 сомду майдалап берип, 1000 сом алып келем дагы, сен интернетке киргенге, ойногонго алдан акча беремин деди. Уулу ошо zaman кагаз карындаш алып, бул эсепти чыгарууга киришти дагы, бир аздан кийин каткырып күлүп жиберди. Атасы эмне үчүн күлүп жатасың дегенде, ата, сиз эртең да, анын эртеси да ал эмес эч качан 1000 сомду ала албайсыз деди. Атасы эмне үчүн балам дегенде, баласы мындай жооп берди. Ата келиңиз, 50 сомдук акчадан мисалы үчүн X бир канчаны аласыз, аны X дей туралы деди. 20 сомдук акчадан бир канчаны аласыз, келиңиз аны биз Y дейли. Ал эми 5 сомдук акчадан дагы бир канчаны алып майдалайсыз дейли, аны ата биз азырынча Z дей туралы. Ошентип анда төмөндөгүдөй теңдеме түзүлөт экен. 50 сомдук акчадан biz X'ti aldık. X sandagı 50 сомдук акчадан 50 сомдук акчадан X сандагын алдык. Ал эми 20 сомдук акчадан siz Y сандагын алдыңыз дейли. Ал эми 5 сомдук акчадан siz Z акчаны алды дейли. Ошондо бардыгы 500 сом болсун дейли. 500 сом болсун дейли. Бирок анын шарты мындай экен. Ошол 50 сомдук акчанын санына 20 сомдук акчанын санын, 5 сомдук акчанын санын кошсок, siz айтып жатасыз 20 акча болушу керек экен деп. Келиңиз эми анда ушул системаны чыгарууга аракет кылалы деди. Биринчи теңдемедеги, муну биз биринчи теңдеме дей туралы, муну экинчи теңдеме дей туралы. Биринчи теңдемедеги коэффициенттердин баары 5ке бөлүнгөндүктөн, анда келиңиз бөлбөй койсок деле болмок, бирок эсептөөгө оңой болсун үчүн 5ке бөлөлү деди. 50-нү 5ке бөлгөндө 10 калат X плюс 20-ны 5ке бөлгөндө 4 калат 4Y плюс 5-ти дагы 5ке бөлөбүз, анда 1 калат, 1-ди жазбай деле койсок болот, Z барабар. Андан кийин 500-дү 5ке бөлөбүз, 100 болот. Экинчи теңдеменин өзүн эле жазалы. X плюс Y плюс Z бул акчалардын же болбосо азыр айтканда күтүрлөрдүн саны болсун. Бардыгы 20 болушу керек экен. Ошентип мына биринчи теңдемеден муну жогоруда эле биринчи теңдеме дейли, муну экинчи теңдеме дейли. Биринчи теңдемеден экинчи теңдемени алып кемители. Муну кандай түшүнөбүз? Биринчи теңдеменин мына барабардык турган жердин сол жагынан экинчи теңдеменин сол жагын кемитебиз. Оң жагынан оң жагын кемитебиз. Анда 10x'тен x'ти алсак 9x калат. 4y'тен y'ти алып салсак 3y калат. Ал эми z'тен z'ти алып салса жок калат. Ошентип барабар
100'dөн 20'ni alsak 80 kalat. Geliniz bu yerde x menen y'nin koeffisientleri 9 jana 3 bolgonduktan bular 3'kö bölünüp, bunu 3'kö bölüp jiberelim. Eseptegenge oңой болуу гана максатында 9'du 3'kö bölsök 3x kalat. Plus 3'tü 3'kö bölsök 1 kalat. 1 жазбай койсок болот. Барабар 80'di 3'kö bölөбүz. Же болбосо бул эсепти мына жерге жазып коелу. Кандай жазылса болот? 3x кошулган y барабар 80'di 3'kö bölsök 26,3 kaldık. Kalp kalat eken 26,3'ten 2 mınakey. Demek mına eki tengdemeni kanday düşünsek bolat? X, mına jerdeki x 50 so'mduk akçanın mınakey 50 so'mduk akçanın sanı bolчу. Al endi y bolsa 20 so'mduk akçanın sanı bolчu. 20 so'mduk akçanın sanı bolчu. Bul akçalardın sanı bütün albatta. Misal üçün 50 so'mduk akçadan 4'tü, 5'ti, 2'ni, 1'di jana başka alsak bolat. Y bul 20 so'mduk akçadan 2'ni, 3'tü, 4'tü. Kıskası bütün. Bütün sandı 3'kö köböйтсөк bütün san çıkar. Bütün sanga bütün sandı koşsak bütün san çıkmak. Bizdeki olsa 2 bütün sandın summası 26 bütün 3'ten 2 bolup kaldı. Bunday boluşu mümkün emes. Hatta siz bu akçаны hiç kaçan mına bir şartты kanagattandırganday kılıp başkaça aytkanda akçanın baası 21 bolgonday bolup siz hiç kaçan bere albaysız dedi. Atası anda balasına mınday dep suradı. Balam, anda kanday kılsam bul akçalardı maydalap bere alat elem dedi. Atasına balası düşündürdü. Ata karаңызчы, mına jerde 80'di 3'kö bölsök, mınaki 80'di 3'kö bölsök bölçök çıkıp kaldı. Eğer de uşu jerde bütün san çıksa siz maydalap bere almaksız dedi. Kança olup birinde jok deyinde mına jerde 81 bolsa, başkaça aytkanda 99x plus 3y barabar 81 bolsa, anda bunu biz 3'kö bölüp jibergende 9'du 3'kö bölgende 3x bolot plus 3'tü 3'kö bölgende 1 kalat anı жазбайбыз. 81'di 3'kö bölgende, mına 81'di 3'kö bölgende 27 bolot. Başkaça aytkanda mına jerdegi x bul 50 so'mduk akçanın sanı, y 20 so'mduk akçanın sanı, bular bütün sandar. Bütün sanga bütün sandı koşganda 27 bolmak maydalap bere almaksız dedi. Misalı eğer de uşul şart katkarılsa, anda mınday bolgonda siz maydalap bere almaksız. 50 so'mduk akçanın sanından x'ti dep belgilegendikten 4'tü alsanız, 20 so'mduk akçanın sanın y dep belgilegenmiz. Andan 15'ti alsanız, al emi 5 so'mduk akçanın sanın z menen belgilegenmiz. Z'ten takır akçanı albay koysoňuz dagы maydalap bere almaksız. Je bolboso x'ten x dep 50 so'mduk akçany almakpız. 50 so'mduk akçadan 5 de alsanız, 20 so'mduk akçadan anı sanın y menen belgiledigeli 12'ni alsanız, al emi 5 so'mduk akçanın sanından z menen belgiledigeli andan 2'ni alsanız 500 so'mdu maydalap bermepsiz. Je bolboso 3-nçü uçur meyli 50 so'mduk akçadan 6'ni alsanız, 20 so'mduk akçadan 9'du alsanız, al emi 5 so'mduk akçadan 4'tü alsanız, jana başka mınday eseplerden akırına çeyin aytayın dese, kalasanız 5 so'mduk 50 so'mduk akçadan 7'ni alsanız, 20 so'mduk akçadan y menen belgilegenbiz 6'ni alsanız, al emi 5 so'mduk akçadan bolsa 6'ni alsanız, en akırında 50 so'mduk akçadan 8'de alsanız, al emi 20 so'mduk akçadan 3'de alsanız, al emi 5 so'mduk akçadan 8'de alsanız maydalap berilmek dedi. Başkaça aytkanda mına iki jerde negizgi emne mına akçanın sanında eken maydalangan akçalardın sanı 20 bolgondo bul esepti çıgaruga mümkün emes eken. Mına ikinde şart bolgondo
Biz azыр ayttık, mындай şart болгондо жана баласы айткандай мына жер 81 болду. 81 болгондо башкача айтканда 100дөн кандайдыр бир санды алганда 81 калышы керек экен. Анда мына жер 20 эмес 19 болгондо төмөндөгү шарт аткарылып, акча майдаланмак экен. Башкача айтканда 50 сомдук, 20 сомдук, анан 5 сомдук акчалардын саны 20 эмес 19 болгондо майдаланып же болбосо башка. Бул бир эле чыгарылыш эмес, дагы көптөгөн чыгарылыш бар, майдаланып берилмек экен. Атасы уулунун математиканы жакшы өздөштүргөнүнө ыраазы болуп, убараланганын